Так, мына мен азыр Октябрьский сотто олтурам. Жана мен эртең менен айтып келаткан сөздөрүм болот эле. Баягы укук, телефонное право деген айтылып келет эле. Мына азыр судья Жороев деген Октябрьский район соттон бул бир кызыктуу определение чыгарып салды да. Кызыкчылыгы бардыгын мындайча айтканда белгиленген деп атат. Анткени ответчик биякта жашайт. Ответчик биякта кыргыздын жараны. Менде доверенность бар, бияктан интерестерди представлять эткенге. Биякта мыйзамды өкүлүмүн. Анан туруп алып туруп, бияктан мага мындай определение чыгарып атат. Бул деген иш Казакстанда каралыш керек. Значит, ак үй мен айтпайын деп айтып келаткам. Бул объектилер боюнча сүйлөбөй эле коеюн деп айтып келаткам. Мен муну макулдугумду бергем, мен алардын эмес. Мындайча айтканда, Кыргызстандын ошол эле ак үй мындайча айтканда ынтымак кордоо, азыркы президенттин иш башкармалыгы, андан тышкары ГКМБнын центральный зданиясын салганга түрк жарандарын толугу менен мындайча айтканда чакырат. Ошол түрк жарандар бүт момда оборудованияны алып келишет. Оборудование алып келип, ошолордун баарын коюп, баарын жасап берген соң, жасап бергенден кийин булар акчасын төлөп туруп, $6,5 миллион карыз болуп калат. Ошол карызды Инвест деген компания, ошонун эле шериктеши мындайча айтканда төлөбөйт. Бул боюнча мен нече жолу кайрылгам бүгүнкү күнгө чейин. Мен аны унчукпай келгем. Ошол боюнча вообще сүйлөгөн да эмесмин. Акырын мыйзамдык жол менен баратты. Мына мыйзамдын жолу ушундай болду. Биз деген ошол $6,5 миллион взысканияга берсек, взысканияны бергиле, мына биз силерге бердик. Ошол оборудование, мына бүт документтердин баарын бердик, ар бир кагазды бердик, таможнядан келгени, акт приемка передачанын баарын берсек, бүгүн соттун жеткен өзүнүн мындай эмнеси экенин билбейм, бирок бүгүнчө айтканда бүгүн алып туруп, азыр туруп силер деген мен алар ответчик Кыргыздын жараны, Октябрьский районунда жашайт. Биз Кыргыздын жараныбыз, мен эме. Ошону алып туруп силер Казакстандан карашыңар керек дейт. Эми аяктан деген договор составлять эткенде өзүлөр мындай бир кызык договор кылып койгон. Биякта специализированный суд бизде деле бар. Биз деле могу жерден карайбыз. Биз биякка укуктуубуз, Кыргыздын жарандары. Казакстан причем? Причем Казакстан? Предмет спора биякта алган акча, биякта баары биякта, анан эме то. Мына ушул судья Жороев деген ушинтип туруп, ошондой эмени кандай кызыкчылыгы бар бул судьянын, мен билбейм. Мен аны айта албайм, күнөөлөй албайм. Бирок айтып кете турган нерсе, Садыр Нуркожоевдун кылган иштери, жасап аткан ойлору, жасап аткан иштери абдан туура болуп атат да, жакшы мындай, жакшы ойлор менен, жакшы эмелер менен. Мен даже ошо Садыр Нуркожоевдун иштерин көбүн колдоп атам. Бирок мындайча айтканда, жанында жүргөн жан жөкөрлөрү, кимиси билбейм, бияка телефон менен коркутканбы, же эмне кылган, бул мыйзамсыз определение алып туруп чыгарып салып атат. Бул мен эртең менен да айтып келаткам, ошо Октябрьский сотко картам, ошо бир чувство болуп атканда, что мен мыйзам негизинде карайт го дегем да. Эми вопрос жок. Азыр ушундай болуп аткан ал акыбал болсо, амсе мен ушуну Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем. Садыр Нуркожоевич, мен сизди абдан сыйлайм, сиздин иш аракеттериңизди абдан сыйлайм. Иштеген иш чараларыңарды көрүп атам. Мен анга деген толугу менен сизге мындай доверием берип, сизди деген мындайча айтканда колдоп атам, колдоймун. Бирок айтып кете турган нерсе, бүгүнкү күнү бул эми чоң скандалга айланат деген, чоң скандалга айланбасын деп эле жакшы эле эметип келаткам. Мен бүгүндөн баштап мен эчтекесине киришпейм. Эми өзү Туркиянын жарандары өзүлөр кимге кандай кылат, бул өзүлөрүнүн. Бирок бияктан деген аброю, шеги сизге келтирилип атканы ошол толугу менен көрүнүп калды. Мындайча айтканда, сиздин атыңызды жабын алып, же сиздин атыңызды эми жабын алды деп айта албайм, бирок сиздин мындайча айтканда, сиздин көлөкөңүз менен ушундай иштер болуп атат. Сиз жакшы эле чуркап талак кылып атасыз, мен сизди деген колдоп атам, колдоймун. Бирок мындай кылган акмакчылык, бул акмакчылыкка жатат деп эсептейм. Бирок бүгүн мына мыйзамсыз эме чыгарды. Даже определенияны азыр бергиле десек, соттун заседаниясында, анткени мыйзам талаптары
чыгаргандан кийин тут же бияктан чыгарар менен эле определениени чыгарар менен эле сразу ошол жакта определениени бериш керек. Даже определениени бергиси келбей атат. Потому что определениени биз обжаловать этебиз да, совет судьиге жазабыз, ошону да чоёбуз. Ошон үчүн азыр мондай телевидение менен келдим, телевидение азыр бүт баарын фиксировать этти. Ошол боюнча дагы кенен маалымат айтам. Бул иш боюнча кенен маалыматтарды айтам. Садыр Нуркожоевич, сиз мени туура түшүнүңүз. Мен өзүм ушундай эмен бар болуш керек. Ушу до конца сизге ишенем, сиздин болгон иш аракеттериңизди толугу менен колдойм. Бирок ушундай сиздин мындайча айтканда сизди подводить этип, мында орустар айткандай медвежий услуга кылып аткандар, булар өтө көп болуп атат. Телефонный право деген бүтпөс болду. Жакшы алыңыздар, аман болуңуздар. Мына Октябрь райондук соту. Октябрь райондук сотунун иш чаралары ушундай болду. Төрагага кирсем, төрага туруп алып туруп, мен Кудайдан корком деп коет. Мейли корксун, Кудайдан корксун, баарыбызга Аллахтан коркобуз. Бул бияктан чыгып кетти. Кудайдан корком деген сөз чыгып кетти. Бул күнөөгө батпайлы. Жакшы алыңыздар, аман болуңуздар. Алла разы болсун.